Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 2-класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Бүгүнкү сабакка даярбызбы балдар? Анда дептер китебибизди алып чыгып, дептерибизге бүгүнкү датаны жазабыз. 1 айынын 17-си. Класс иши, тема кымыз пайдалуу суусундук. Дептерибизге жаздыкпы балдар? Кымыз полезный напиток. Бүгүнкү сабакта биз балдар кимди, эмнени, кого, что деген суроолорго жооп бергенди үйрөнөсүңөр балдар. Сөздөргө н мүчөсүнүн варианттары менен улап жаза аласыңар. Кымыздын ден соолукка пайдалуу жактарын билесиңер балдар. Анда бүгүн өткөнкү сабакта өтүлгөн теманы эсибизге салып алыш үчүн кайталап алалы. Улуттук тамак аштарды атагыла балдар. Сүрөттө кайсы улуттук тамак аштар турат балдар? Азаматсыңар, борсок, каттама, коордак, шорпо. Мынакей балдар, булардын бардыгы улуттук тамак аштары. Анда бүгүнкү темабызга байланыштуу жаңы сөздөрдү жана сөз айкаштарын эсиңерге туткула балдар. Күнүмдүк жашооңордо колдоносуңар. Жегим келет. Хочу есть. Ичким келет. Хочу пить. Жакшы көрөмүн. Я люблю. Жакшы көрөсүң. Ты любишь. Пайдалуу суусундук. Полезный напиток. Мынакей балдар, жаңы сөздөрдү жаттап, кеп байлыгыңарды өстүргүлө. Анда балдар, кийинки көнүгүүнү карайбыз. Кимди, эмнени деген суроого жооп берип жазабыз. Сен эмнени жакшы көрөсүң? Сен кимди жакшы көрөсүң? Сен дүкөндөн эмнени алып келдиң? Сен конокко кимди чакырдың? Кимди, эмнени деген суроого жооп беребиз балдар. Н, Д, Т мүчөлөрүн варианттары менен улап жазасыңар балдар. Мен эмнени жакшы көрөм? Мен алманы, бананды жакшы көрөм. Көрдүңөрбү балдар? Силер дагы ушул сыяктуу кылып суроолорго жооп бергенди үйрөнүп, жооп жазгыла дептериңерге. Сөздөргө н мүчөсүн улап жазгыла. Жумуртка н, кесме ни, бозону, сүзмө нү, каймак ты, нан ды, кумшекер ди, туз ду, боор ду, борсок ту. Мынакей балдар, н мүчөсү бул кайсы суроонун мүчөсү болуп атат? Кимди, эмнени жаңы эле биз айтып өттүк, эмнени? Жумуртканы. Эмнени? Кесмени. Н мүчөсүнүн варианттары менен улап жазасыңар. Кымыз. Кымыз жөнүндө кыскача текст окуп берейин. Кымыз жагымдуу суусундук. Ал бээни сүтүнөн жасалат. Кымыз ден соолукка абдан пайдалуу.
Ал көп ооруга дары. Кымыз ич. Ичсең күчтүү болосуң. Мынакей балдар, бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Анда үйгө тапшырма. 4-көнүгүүдөгү диалогду жаттайсыңар балдар. 6-көнүгүүдөгү көнүгүүнү аткарасыңар. Көп чекиттин ордуна мааниси туура келген сөздөрдү коюп, толуктап жазасыңар балдар. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.